Говорила я же, поведет его, мына трещина, моста трещина турат, мына. Говорила же я. Аварийный мост этот. Аварийный. Айттым ғой мына. Саламатсыздарбы? Урматтуу биздин Facebook тармагынын катталуучулары, урматтуу Ош шаарынын тургундары, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн мына мен азыр өтмөктө турам. Жаңы өтмөк. Наваи жана Масалиев көчөсүнүн кесилишиндеги өтмөк. Facebook социалдык тармакка, негизи эле социалдык тармактарда абдан бир талкууну жаратты. Мост аварийный состоянияга келипти деген такталбаган маалымат чыкты. Аны баарыбыз бөлүшүп жатып калдык. Көпүрө моундай болуптур деген таризде билгенибизде эле, билбегенибизде эле жөнөтүп бөлүшүп ар кандай пикирлерди айтып атасыздар. Азыр мен ошол жерге атайын келдим. Бул өтмөктү курган курулушчулар, заказчик, андан сырткары ушул көпүрөнү текшерип, экспертизадан өткөзүп, кандай болуш керек, технадзорлук кылган өкүлдү дагы бул жерге чакырдык. Азыр сиздерге мына ошол интернетке тараган социалдык тармактарга чыккан авариялык абалда деген түшүнүк боюнча бул кандай болду, кандай болуш керек эле маалымат берет. Мына биздин эксперт деп койсок болобу, кандай? Эксперт ушул көпүрөнү кайдаландууга берген. Кыргыз Республикасынын Кылыш агенттигине караштуу түштүк боюнча мамлекеттик экспертизанын атайын ушундай конструктору аты чоаки өзүңүз таныстырып койсоңуз. Мамлекеттик экспертизада конструктормун. Ушул мост боюнча, жолдор боюнча конструкциялардын экспертизасын жүргүзөбүз. Бул көпүрө проектisi бизден заключение алган, положительное заключение. И бүгүнкү чыккан маалыматтар боюнча мына трещина кеткен деген бул чындыгга туура келбейт. Булар чындыгында деформационный шов. Бул курулуштун нормалары боюнча атайын коюлган конструкция, деформационный шов. Бул эми диаметри 42 метр болгондугу үчүн мындай бөлүп койбосок, бул жерде мындай деформационный шов болбосо, анда уже трещина кетет да. Трещина кетпеш үчүн биз атайын мындай деформационный шов коебуз. И конструкциялар бири-бири менен мындай кыймылдап турат да, дайымчы 1-2 сантиметр жылдам мындай кыймылдап турат. Основанияден просадка болушу мүмкүн. Ошон үчүн мындай деформационный шовду калтырабыз. Бул атайын конструкционный схема боюнча жасалган. И проектте бул каралган. И анан бул негизги задачасы баягы жер титирөө болгондо взаимное перемещение болот. Взаимное перемещение болгондо конструкция сынып кетпеш үчүн биз заранее аны бөлүп коебуз. Анын ар бир бөлүп, бул жерде көпүрө 4кө бөлүнгөн, 4 секцияга. Ар бир секциясы 3 опорада отурат. Эч кандай жыгылып, бир нерсе болуп кете турган бул жерде демеси жок, эч кандай коркунуч жок. И деформационный шоктор 4 жерден бөлүнгөн, 4 конструкцияга. И бири-биринен баягындай деформация болгондо бир аз кыймылдап турат бул. Бул баягындай жесткий конструкция эмес, обязательно кыймылдап туруш керек. И жер титирөө болобу, же ашыкча нагрузка келеби, баягындай основаниясы кичине перемещение боло турган болсо, 1-2 сантиметр кыймылдап туруш керек. Ошон үчүн деформационный шовду атайын койдурганбыз. Бул андай коркунуч, трещина, жарака кеткен нерсе эмес. Бул тажрыйбада барбы, башка ушундай өтмөк болобу, көпүрөлөрдө өзү коюлат да, бул курулуш обязательно коюлуш керек. Мисалы үчүн Налды көпүрөнү ала турган болсок, мына көпүрөнүн жакында эле салынган. Ооба, Наваи көчөсүндө көпүрөдө бул ар бир 18 метрде деформационный шов коюлган. Балкаларды көрсөңөр керек, балкалар 18 метр болот, коюлат, ортосунда обязательно деформационный шов коюлат. Себеби дегенде үстүнө нагрузка болгондо, динамический нагрузка келгенде бири-бирине мындай взаимное перемещение болуп туруш керек, обязательно кыймылдап туруш керек. Кыймылдабай жесткий боло турган болсо, анда точно трещина кетет. Ошон үчүн биз деформационный шовду обязательно коебуз. Азыр Тыныстан Асыпбек сурап атат да, ошол шопто арматуралар кесилбей турат деп. Бул кандай болуп калды? Ооба, кесилбей турган себеби дагы деформационный шовдо өзү мындай конструкция бири-бирине тийбей туруш керек, ал туура. Арматуранын кеспегенибиз себеби бул баягы гитаранын струналары бар го. Ошого окшоп, троско окшоп полный тартып турат да, урчапчы. Бирок мындай перемещенияга бул арматура влиять этиши мүмкүн эмес. Себеби арматура эми баягы бетонго караганда мына жерде
600 тонна масса, аны жөн эле кыймылдата берет да. Кичине мындай перемещение боло турган болсо, деформация болсо, мындай арматурасы үзүлүп деле кете берет. Ал андай проблема эмес. Мен өзүм атайын арматурасы үзбөй тургула деп калтырып койгом. Ал как трос катары тартып турат, бири-бирине байлап. Азыр видеого тараган жер кайсыл жер? Видеого тараган жер мынау болуш керек. Ошол жерге барып көрөлү. Ошол жерге азыр сиздер менен ошо видеого тартылган жерди түз көрөлү, жүрүңүз. Азыр аяк өтүшүнчө биз могу үстүмө түшөт да. Мына үстүмө түшөт. Турбай мына баардыгы ушундай окшош. Азыр бар эле мына окшош экен. Урматтуу Тыныстан Асыпбек видеодогу жерди көрсөткүлө деп атат мына. Эксперт дагы айтып өттү. 4 жеринде 4кө бөлүнгөн көпүрө. Мындай жерлер бардык жеринде бар деди. Мына окшош эле ошол видеодогудай эле жер. Мына бул жерде турат. Бул жеринде турат. Мына Кешилиште. Бул жеринде турат мына. Ар бир канча метрден алардын үйү. Ооба, бул эми көпүрө эле эмес. Ооба, көпүрө эле эмес, имараттарга деле. Ушул боюнча айтып бериңиз мына. Бул шофт көпүрөлөргө эле коюла, же үйлөрдө дагы болобу? Бул эми курулушту түшүнбөгөн, курулуш эмес адамдар дагы мындай мен биринчи жолу көрүшүм деп атат да. Эми элди дагы мындай туура эмес маалымат менен камсыздабаш керек да. Как курулушчу катары, эксперт катары айтып берсеңиз ушуну. Бул эми конструкциялар бул деформационный шов көпүрөлөргө эле эмес, деформационный шов обязательно имараттарга да коюлат. Эми любой эле конструкция боло турган болсо обязательно коюлуш керек. Коюлган себеби, мисалы үчүн конструкция чоң болсо, мисалы үчүн имарат узун боло турган болсо, узундугу бир 90 метр боло турган болсо, ал жерде же титирөө болобу, же осадка, просадка болобу, температурный разрыв коюлат, антисейсмический разрыв коюлат, обязательно бөлүш керек. Анан мисалы үчүн бир имарат мындай коюлса, экинчиси мындай Г-образный коюла турган болсо, мунун колебаниясы башка болот да, осадкасы башка болот. Ортосуна обязательно деформационный шов коюлат. Ал мектептерде, детсадтарда, жилой комплекстерде бүт жерде мындай көрсөңөр керек, ортосунда обязательно деформационный шов коюлат. Ал 5 сантиметр эмес, 30 сантиметрге чейин да коюлат деформационный шов. Бул көпүрөлөргө эле эмес, бүт эле конструкцияларга таандык. Мисалы азыр Наваидеги Абдыкадыров көчөсүндөгү мосттон өткөндө дүкүлдө урат го. Ошол шовта турат. Ооба, ал деформационный шов. Ошол сыяктуу эле бул дагы шов. Ооба, обязательно бөлүнүш керек. Биз мына кээдечи биздин жарандар деле кыргызча сөз бар го. Жанагы чымчык сойсо да касап сойсун депчи. Катурап. Ошо мындай да, бул жерде чубаки Кыргыз Республикасынын мамлекеттик экспертизанын түштүк региону боюнча конструкция эксперти да. Анан эми ол жанагы буга чейин айтып жүрчү көбүлөрдүчү. Бир алеги бир туалет курбай эле сында диван эксперттер депчи. Ошондой нерселер, ошондой адамдардын пикирин окуганда башка мына эксперттердин, строительдердин да пикирлерин окуп, ортодон туура жыйынтык чыкса, бир эле маалымат уккандан кийин башка жака ооп кетип, окуй, жанагы биягы жаман болуп туруп, өлүп туруп окуй деген сөздөргө ишенбей, мындай эксперттердин дагы сөздөрүн угуп, строительдердин мненияларын угуп, жыйынтык чыгарса деп жанагы айтат эле. Видеону бөлүшүп кеткен адамдар айтат эле да. Монтип жөн эле элдин оюн, элдин мнениясын туура эмес жака бура берген бул жакшы эмес. Билбейм, акыркы күндөрдө биздин коомдо ушундайлар аябай көбөйдү да. Рахмат. Урматтуу биздин социалдык тармактын колдонуучулары мына азыр курулуш тармагы боюнча эксперт ушул көпүрөнүн жөөтмөктүн курулушуна жооптуу болуп, экспертизадан өткөзүп, бардык стандарттарын лабораториядан алып келип, тууралыгын текшерген бул жоопкерчиликти алган эксперт. Албетте муну жөндөн жөн эле куруп мындай авариялык абалга келе турган деңгээлде кургудай курулушчулардын деле башы кээ эмес. Булардын деле үй бүлөсү бар, бала чакасы бар, жоопкерчилиги бар, мындай коркот дегендей да, анан эптеп-септеп эле бир көчөдөн эле келип алып куруп койгондой бир кабыл албаш керек. Албетте туура коомчулуктан көргөн нерсесине карата суроо жооп болот, ар кандай көз караштар болот. Бирок аны биринчи тактап, изилдеп, эң жок дегенде интернеттен окуп, түшүнүк алып, бул эмне, туура эмеспи деген ой жүгүртүүлөр болуш керек да. Андан кийин гана ушул коомго маалымат берип, мондай маселе болуп атат дегенибиз туура болот. Урматтуу биздин шаар тургундары, урматтуу кыргызстандыктар, Ош шаарынын тургундары, көрдүңүздөр, түшүнүк алдыңыздар. Андыктан эч кандай бир кыжалатчылыкка бул жерде орун жок. Өтмөк
абдан бир өзүнүн жакшы миссиясын аткарып атат десек болот. Мына көрүп атасыздар, унаалар тоскоолдуксуз, жүргүнчүлөрдүн бир жасалма тоскоолдугу жок, пешеходдон өткөнү жок. Бүт баары мына көпүрөнүн үстүндө өтүп, сонун мындай жүрүшөт. Кудай буюрса мына лифттер да бүтөйүн деп калды. Лифттер бүтсө бул көпүрөбүздүн өтмөктүн дагы да бир артыкчылыгы, бир жакшы мүмкүнчүлүктү түзүп берген жагдайы элге көрүнөт, ачылат деп ойлойбуз. Андыктан урматтуу биздин колдонуучулар, кам санабаңыздар. Ал эми Айсана Жээнбаева Кудай сактасын, Кудай сактасын, басып калат деген нерселер айтпаш керек. Эми азыр сизди тыныстан жана жерди көрсөткүлө деп атасыз да. Ал жерге өтүш үчүн мен мыйзам бузуп, могул жерде азыр мына могул тушумда турган жер экен, мына ал тарткан жер, мына могул жер экен. Мындай жерден 4 бар мостто. Мына бул жер экинчиси, мына бул жерде үчүнчүсү, мына бул жерде төртүнчүсү. Бирдей эле болот экен бул шов. Азыр мен өтүш үчүн лестницадан чыгып бул жака барып келишимге туура келип атат. Мына сизге көрсөтө эле коеюнчу, ынандуу болуш үчүн. Мына бул шов деген жер, мына. Бул шовдон жан жаганда сууда түшөт окшойт, а? Үстү жабык, Влагалар болот да. Мына могул жер экен. Влага мындай по-любому влага болот үстүнчү. Влага ушул жерден түшүп туруш керек. Рахмат, кыскача түшүнүк ушундай, аман болуңуздар. Говорила я же, поведет его, мына трещина, мосто трещина турат, мына. Говорила же я. Аварийный мост этот. Аварийный. Айттым го, мына.